ауыздан укканды жакшы билбейм. Ага бир канча себептер бар. Себеби менин көрүүм өтө начар. Бул бир экинчиден мен кулак укпай төрөлүп, анан баягы нулевой класстан баштап атайын кулак укпагандар үчүн садикке барып, анан кийин нулевой класс баштагыч класстан уккан эмесмин да. Мен 12 жашка чейин кулагым угуп, жакшынакай угуп жүргөнмүн. Анан менингит болуп барганда бир күндө укпай калдым да. Ошон үчүн кулак укпаган жашоого мен кечирээк келдим. Мен эми кулагым укпай калгандан кийин менингиттен кийин басканда маска окшоп шапалап басат элем. Себеби равновесияга таасир тийгизген да. Анан врачтардан аябай көп дарыландым. Бир жылда 2-3 жолу 2-3 жумада бишекке чейин барып дарыланып элем. Анан кийин мен тайзи жөнүндө угуп калдым эле. Окуп газетадан окуп издеп барып китап, анан кулагым укпайт, макшырсам болобу, же кулагымды ушинтип уктурсам болобу десем, агай болсо маршрутка чакырган. Анан ушул чөйрөгө аралашып кетти. Сонун чыңдадым. Мен тайзи чөйрөсүнөн келгенине аябай ыраазымын. Жакшы чөйрө түзүп берди. Түшүнүктүү, сый, назик, негативный неме укпайсың дегендей. Өзү туугандары менен эле неме кылбасам көп кошулбайт элем. Себеби кулагым укпаган калган үчүн мен үчүн комплекс болду. Мисалы сен ошентип төрөлсөң жеңилирээк болот, а мен укуп жеп бараткан укпай калдым да. Анан мен өзүм үчүн да бакытсыз сезип элем. Кулагым укпаган уягат элем да. Анан уягат болчумун. Азыр ойлосом, ошондой жашоомду кабыл алмаганга оор болчу. Бизди досторубуз тааныштырган. Досторубуз таанышып эле анан турмуш курдук. Жашоо болгон көз карашыбыз төп келген жок. Ажырашып эки башка жолго түшкөнбүз. Ортодо сый мамиле сакталып калган. Мурдагы жолдошумдун майыптыгы бар, анда кулак укпайт. Кээ бир жерлерге барганда айтам да, мисалы кулагым укпайт, жазып бергиле дейм. Кээ бирөө түшүнө эле жазып берет. Кулагым укпаган болурса акыл эсим жайында, көп нерсени жана көп адамдардан жакшы түшүнөм дегендей да. Кээ бирөө болсо атайын эле эми маселе пайда болот да, ошентип. Мисалы көбүнчө бул мамлекеттик органдарга тиешелүү да. Билип туруп эле неме ары бери чуркатып, сенин колуңан келбейт, тигиндей мындай бирөө нерсип кел деп ушинтет да, ошондо аябай жиним келип илягың келет да. Негизи бизде комчулукта негизи адамдар жакшы, көпчүлүгүндө туура түшүнүп, колдоп, жардам беришет да. Бирок мамлекеттик органдарда абал жакшы эмес. Мейманкана бизнесине келгениме 10 жылдан ашын убакыт өттү. Башында 5 миң сом менен баштаганмын. 5 миң сомго 2 кровать алып келип, анан бир үйдөгү диванды коюп, коноктошумун бир кичинекей бөлмөдө. Бир адамдан 250 сом алчык. Анан бул бизнес мага жагып калган үчүн акырындап чоңойттум. Кийинки жылы 12 адам бата турган кылып, костол уюштурдук. Ар бир жылы азасан чоңойто туруп, бул ишти жакшы дагы үйрөнүп тажрыйба алдык. Акыркы болуп өткөн окуяны комчулукта жакшы билип калдым. Азыр бул объектти алдым да, ремонт иштерин жүргүзүп жатам. Ошентип соттошуп ызылдап эле жүрө берсем, ошол боюнча эле кекирип жүрө берет экен. Анан кой деп белди бекем буп, жаңы бек алып, азыр өзүңүздөр көргөндөй ремонт иштери менен алек болуп жатам. Усталар менен иштешем, керектүү каражаттарды алып келем, дизайнер менен кеңешем, кандай нерсени заказ кылабыз депчи. Эртерээк ишке киргизсем, негизгиси алтын баш аман болсо топ табылат дегендей.
эл ишинде эл менен бирге бололу эле, жүрүп калбай эле. Фокусту кыйынчылыкка бургуң келбейт. Себеби эмнени көбүрөөк ойлосоң, энергияң ошого кетет экен. Мен позитивдүү ойлонго азыр аракет кылып жатам. Ушул кырдаалдан оңой менен оңой чыгып, бизнести жолго салып улантып кетейин деп жатам. Ыйлап отура берсем, ыйлап эле отура берет экенмин негизи. Эч ким келип жардам бербейт дегендей.